Informatika 9 класс. Программалоо бөлүмү. Тема тизмелерди иштетүү алгоритмдери. 8 класста силер тизмелер менен ар кандай амалдарды жасап көргөнсүңөр. Бул темада биз тизмедеги берилиштерди издөө жана модификациялоонун негизги стандарттык алгоритмдерин тереңирээк карайбыз. Тизмедеги элементтерди издөө программалоо боюнча көптөгөн маселелерди тизмеде элемент бар же жок экенин текшерүү керек болот. Же болбосо максималдык же минималдык мааниси менен элементти табуу керек болот. Биринчи маселе тизмедеги мааниси x'ке барабар болгон I элементин табуу керек. Качан гана элемент табылганда программа true деп break командасын колдонуп циклдан чыгуусу керек. Эгерде изделген элемент жок болсо false чыгаруу керек. Бул маселени дагы бир жол менен чыгарса болот. Ал үчүн тизмеде x'ке барабар биринчи табылган элементтин индексин кайтарган индекс функциясын колдонуу керек. Экинчи маселе тизмедеги максималдуу элементти табуу алгоритми мындай. Максималдуу элемент деп циклдын башында 0ге барабар болгон mam өзгөрмөсү алынат. Кезеги менен тизмедеги бардык элементтер каралып чыгат. Эгерде кезектеги элемент mam маанисинен чоң болсо, анда ушул эле өзгөрмөгө жаңы маани жазылат. Андай болбогон учурда максимумдун мааниси мурункудай эле калтырылат. Программаны жазалы. Максималдык жана минималдык элементтерди издөө аракеттери көп колдонулгандыктан Python тилинде тиешелүү max жана min камтылган функциялары бар. Тизменин реверси. Тизменин элементтерин тескери иретте жайгаштыруу тизменин реверси деп аталат. Алгоритм принциби мындай. Биз 0-чы элементти акыркы менен, биринчини акыркыдан мурунку менен жана башка алмаштырабыз. Ошентип мындай алмаштыруунун саны тизменин узундугунун жарымына барабар болот. Демек, 2 индексиндеги элемент 3 индексиндеги элемент менен алмашат. Элементтин экинчи түгөйүн табуу үчүн биз тизменин биринчи ярымындагы эле индекстерди карайбыз. Бул болсо циклдик тизменин ортосунан токтотуу керек дегенди түшүндүрөт. Тизмени реверстөө амалын стандарттык реверс методунун жардамы менен да аткарса болот. Элементтерди жылдыруу. Тизменин бир элементин өчүрүүдө анын оң жагында жайгашкан бардык элементтер бир уячага сол жакка жылат. Башкача айтканда, A1 элементи A0 элементин ордуна, A2 A1 элементин ордуна жана башка ушул сыяктуу жаңы элементти коюуда андан кийинки турган бардык элементтер оңго жылат. Төмөнкү схемада көрүнүп тургандай, биринчи элементти өчүрүүдө тизменин элементтеринин жалпы саны өзгөрбөйт, анткени акыркы элемент кайталанып акыркы 2 орунду ээлейт. Алгоритм жазалы. Көңүл бурсаңар, мында тизменин чегинен чыгып кетпеши башкача жок элемент AN'ге кайрылбаш үчүн цикл AN-1-де аяктап жатат. Тизмени модификациялоо. Тизмелер менен иштөө үчүн жана андагы берилиштерди өзгөртүү үчүн Python тилинде көптөгөн ар кандай функциялар бар. Мисалы, print A тизмесин экранга чыгарат. Append тизменин артына бир элемент кошот. Clear тизменин бардык элементин өчүрөт. Count берилген мааниси менен элементтердин санын кайтарат. Төмөнкү маселелерди компьютерде аткарып көргүлө. Ушуну менен сабак бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта тургула.